Көңілді жігіттер. Көңілді жігіттер фабрикасына жалаң жаш командалар келеді. Бұйырса чоң сахнаға аттанып атқан командалар келеді. Ошол фабрикада ойноп тақшалған команда көңілді жігіттердің жогорку лигасына гана чыга алат. Жогорку лиганын деңгээли азырынча бизде бийигирээк. Ошондуктан жалпы көрөрмандарга айтат элем, фабрика менен жогорку лиганы эч убакта алмаштыра албаңыздар. Көңілді жігіттер өтө эң мыкты деңгээлде өттү. Кадыр Жарматов агайга ийгилик. Концерт бай жакшы өттү. Уткан командаларга ийгилик каалайм. Азыр жаштар өскөн үчүн жакшы. Ысыл тамаша боюнча эски тамаша жок, бардыгы жаңы тамашалар менен сонун чыгып. Мага жакты өзгөчө. Концерт аягында сонун болду. Мага жакты. Бардык эле көрөрмандарга жакты деп ойлойм. Жаңыдан канат менен эми калкып чыгып аткан балдардын өзгөчө тамашалары аябай жакты. Алар биринчи жолу дагы сахнага чыгып жатса дагы ошончалык сонун тамашаны алып бара алышты. Oyun деңгээли жаш командалар болгондуктан салыштырмалуу жогорку деңгээлде өттү десек болот. Биринчи жолу мындай деңгээлде оюн көргөзүш кыйын. Көңүлдүү жигиттерди биз ар дайым күзөтүп, YouTube'дан көрүп келебиз. Аябай жакшы оюн болду, баарына ийгилик. Көңілді жігіттер. Котланду күнүңүздөргө урматтуу айымдар, мырзалар, жалпысын айтканда көңүлдүү жигиттердин көрөрмандары. Амансыздарбы, саламатсыздарбы? Сүйүнчү достор, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун фабрикасы бүгүн ачылууда. Жаш командалар сиздердин командаларыңыздар. Бир кол чаап коюңуздар, биз бүгүнкү оюнубузду баштайбыз. Арасындагы жашыруун таланттар бар. Ошолорду элге алып чыгыш керек. Бул биринчи максат. Экинчи максат жаштарды бир жаман жолдон арылып, жок дегенде ошо элге күлкү тартуулап, келечекте бир өзүңөрдүн багытыңар тапкыла деген бир максаты бар. Үчүнчү максаты эми албетте кыргыз тилин бул көтөрүү максатында күйөрмандарды, дегеле жаштарды, Кыргызстанды маданияттуулукка чакыруу максатында. Анан жалпы кыргызстандыктарга, күлкү күйөрмандарга ушундай күлкү маданий эс алуу тартуулоо максатында ачылган бул долбоор. Көңүлдүү жигиттерге жаңыдан жаш командалар келди. Бүгүн ушул көңүлдүү жигиттердин фабрикасын ачтык. Кыргызстандын бул тарабы Ташкөмүр, бул тарабы Баткен тараптан негизи түштүктөн өтө көп командалар келди. Арасында мыкты командалар бар экен. Көңүлдүү жигиттер, ассаламу алейкум дей бергиле. Ассаламу алейкум достор! Балдар, менде бир суроо бар да. Ушул неге менде бир суроо бар деп баштайбыз? Менде бир үтүр бар, же менде бир илеп бар деп баштабайбыз? Жөнчей. Балдары, менде бир үтүр бар да. Менде бир суроо бар. Машинам майды жаман көп жеп атат да, неге билбейсиңер? Ошого нан кошуп берсең азыраак жеп калат. Мына тарынып калды. Кечирим сурап кой качагы. Кечип коюң, тарынып. Жок, мен го тарынбадым. Не койдасың мускан өчүр? Анысы дагы мейли жигиттер. Мен сүйлөшкөн кызым билесиңер го? Ар дайым эле жолук салынып жүрөт. Мен onu жолук салынгандан ыймандуу же тартиптүү да ойлопмун. Кече жолугуп карасам, чачы жок, лыс экен. Кой лыс экен. Мына кыз дегениң эсиме келип атпайбы? Кече күнү мен да бир кыз менен таанышып, кадимкидей эле мындай жолуксам, бети жок. Жок, жигиттер жаман ойлобогула. Просто мындай жолугу бетинен өйүнсөм, бет теп тегиздеп кой. Эч нерсе жок. Жигиттер, менде факт. Чыныгы факт. 100% адамдар өлүмдөн каза болот экен. Менде дагы факт жигиттер. 100% чыныгы факт. Адам баласы 20 этаждан бир эле жол секирелет экен. Балдар, менде дагы бир чыныгы факт. Адам баласы экиге бөлүнөт экен. Кандай? Аялдар, эркектер болду. Ошондой. Демек, тугандар,
Алмаз Вашингтондун өзүнүн аты Ыдырыс экен, эч кимге айтпаган фаворит. Биз баштадык туганда. Таркал. Рахмат, тагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен биздин эң эле алгачкы тамашабыз кадимки эле уй саап жаткан кез көрүңүздөр. Эми көрүңүздөр, уйду саап жатканда ушул эле уйдун ою кандай болот? Бирөөсүн калтырып койгондо, кеч буккан мени жолугат элем да. Рахмат, улантабыз достор. Ушундай дагы адамдар болот. Көзү алча адамдар, тагыраак айтканда көздөрү кылый адамдар. Ушундай адамдардын көздөрү бири-бирлери менен сүйлөшүп калса кандай болот көрөбүз. Сол көз. Оң көз. Мен жакта күн чыкта, сен жака барат. Жакшы. Сенде эмне жаңылык? Мен жакта бир ништак кыз өтүп кетти. Кыз кана кыз кана. Рахмат, кийинки тамашабыз аябай элестетиңиздер. Адамдардын кулагы колтугунда болуп калса кандай болот? Алгач эле телефондо сүйлөшүп жаткан кез көрүңүздөр. О, досум. Шол жерде күтүп атам да, я. Кел тезирээк. Эми көрүңүздөр, ушул адам ушак куушса кандай болот? Айгүл. Эштиңби күлүп дейт кетти. Койчу. Ал алып качып кетти дейт го. Качыптыр жөр кетти. Рахмат, эми көрүңүздөр, кулагы колтугунда ушундай адам очки тагынып калса кандай болот? Көрүңүздөр, кийинки тамашабыз көчөдө болгон конфликт. Досум кечирип коем, атайлабадым эми. Андай эмес де, эл балда мен уят кылдың гай. Жок, атайлаган жок эми, мен эмне кылам? Урматтуу туугандар, сиздер түшүнбөй калдыңыздар окшойт. Ушул эле окуя 20 мүнөт мурда кандай болгон көрүңүздөр. Рахмат. Жүзүңүздөргө аз да болсо жылмаюу тартуулаган болсок, кечирип коесуздар. Фаворит командасы. Ош шаардык маданият башкармалыгынын колдоосу менен көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору тартуулайт. Күлкү өмүрдү узартат, күлкү көңүлдү тынартат. Күлгүң келсе каткыра, көңүлдүү жигиттер чакырат. 5 ноябрь Кыргызстан театры баарыңыздарды өз кучагына алат. Кезектеги мыкты командалардын беттеши. Вашингтон, Оригинал, Стод Лайф, Торнадо жана Бишкек курама командасы. Алып баруучу Кадыр Жарматов. Телефондор 0559 10 70 88, 0500 73 81 88. Башталышы 18:00. Долбоордун башкы демөөрчүсү Эмаком Холдинг курулуш компаниясы. Алдың ардагы команда, Кечистор деген курама. Вашингтон, Оригинал, Торнадо. Эми биз калдык сахнада. Ассаламу алейкум, гол чабуулар кайда? Рахмат достор, көчөдө болгон окуя. Ака азыр иштеке кылбаса экен. Братчка, беркеч. Ака, чын ака. Зарядник, акча, телефон ака. Болду. Ака, мен просто саат эле сурайын деген, матак рахмат. Биздин кийинки тамашамда болсун, экенибизде ар дайым тынчтык болсун. Бирок кыргыз-тажик урушу кантип башталганын кыскача көргөзүп беребиз. Мына тасың алчы яман надел чыгат. Ма барырмес чегераңан өткөндө бермес, сен өтөрөсүң. Балдар, бир нерсени айтпай калдым. Жаш балдардын стилинде ойнойбуз. Жаш балдардын. По-любому тасың яман беш айтат да, алчы. надел экенсиң. Ай, потом. О, кагылайын балдарым. Урушпагыла. Биз мусулманбыз, динибиз бир, тилибиз бир. Ташың өтүп кетти го бияк, Сен ташпай урдубу? Ооба, урдум. Эмне турасың, урбайсыңбы? Малдар гана! Апаң келип нени сайт, машлап! Кеттиңби? Бүтүк. Жымшык мени кылып кетчи, мен сени сүйөм. Оригиналга кошуп алчы.
тоқтатқыла. Тоқта, Илья. Менде мына түсініксіз сұрау бар да, башқалардан қарағанда. Қандай сұрау? Орыстар бар ғой. Мына орыстардың балдары 5-6 жашында эле орысша билет екен. Ушу кім бö? Уа, гәңгірбаш! Ода, чын ошондай. Сары чымчык болуңун, сары толга күнүмүн, атаң апы муйкасы өзүн алып ком. Тоқтатшы, мына мен ырдап берем азыр. Буй 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 буй. Лего. Жардың бирок базар жок. Урматтуу достор, биз мектеп окуучулары болгондугубузга байланыштуу биз мектеп директорлоруна каршы чыгайлы деп чечтик. Ооба. Мына биз дайым, биз 5 урма барсак, неге бизди эжекелер урушат? Эжекелер дайым 5 урма бар, туурабы? Неге? Эжекелерди түлдүшүп калса капелькага деп неге 10 сом акча чогултабыз? Неге? Эмнеге мектептерде мужской туалет менен женский туалет бир эмес? Неге? Неге кыздар балдардын беттеринен өшөт? Неге мен бетимен өппөйт? Неге? Неге биз күнөлүк толтурбасак эжекелер урушат? Эжекелер журнал толтурса биз неге урушпайбыз? Неге? Неге биз 5 мүнөт келсек урушат, эжекелер 5 мүнөт келсе урушпайбыз? Неге? Эмнеге мектептерде агайлар кабинетине балдарды эмес, именно кыздарды алып кирет? Неге? Неге кыздар балдарды эле уруу берет? Не деп атасың? Неге? Кале жагын нуманага бибиз командасы поехали. Туйятта. Сарайдан камы Салқынай. Досым, көйчі алсын. баягы бир стакан ичкенде сәлтен отуз берет. 4 футтап басып қалсың, 4 футтап қарасың, қараң эле кетті. Досым, саат жүгөч. Иштебей қалыптыр. Телефонына көчүп қалыптыр досым, аз тұрып тұр. Сүт, айран. Жинди, биз сүт саттабыз. Тұрып тұрсаң. Сүт, айран. Түк саат 4 жарымда не кылып жүрөсүңөр? Түнгі саат 4 жарым болды. Мына ошентип бүгүнкү оюнубузду дагы аягына жеткирип алдык. Буюрса бүгүнкү оюнубуз 100%ге мыкты деңгээлде өттү деген ойдобуз албетте. Бүгүнкү оюнубуз жакшы болду. Командалар аракет кылды, өтө сонун, баары жакшы. 25 команда ойноду. Бүгүн 15 команданы биз сезонго кабыл алдык. Буюрса биз 15 команда менен сезон бою ойнойбуз. Жеңүүчү болгон команда көңүлдүү жигиттердин жогорку лигасына чыкмакчы. Фабриканын ачылышы ошондой сонун болду. Oyun Kuday Bursa жақсы эле деңгээлде болду деп ойлойм. Биздин командабыз жаңы түзүлгөндүктөн кичине кыйынчылыктар болуп турду. Кудай кааласа кийинки оюнга будан дагы жакшы даярдыктарды кылганга аракет кылабыз. Боштуу Курама командасы. Буюрса биздин команда көңүлдүү жигиттер фабрикасынан кастингден ийгиликтүү өттүк. Буюрса 4 ноябрда ачылышына катышабыз. Президент Кадыр ака, Жарматовго рахмат. Ушундай деңгээлде уюштуруп берген командаларга рахмат, биз менен мыкты маанайда болгон редакторлорго рахмат. Буюрса сахна жакшы. Биздин команда кийинкисе мындан да жакшы оюн көрсөтүшкө аракет кылабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат бизди келип колдой бергениңиздерге.